Достар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн биз телефондон торговля кылып акча тапканды үйрөнөбүз, достор. Бул платформа Pocket Option. Pocket Option'дан телефон менен дагы соода кылып, анализировать этип, счетубузду көтөрсөк болот, достор. Подробнее бул платформанын ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот. Ошол жактан жүктөп же скачивать этип, же болбосо регистрация өтүп алсаңыздар болот, достор, да. Итак, смотрите, бул жактан биз кандай кылабыз? Бул жакта биз биринчи регистрация өткөндөн кийин бул жакта ушундай болуп чыгат. Жана бул жакта биз могул индикаторго киребиз, же точнее индикатор эмес, свечной графикти которуп алышыбыз керек болот. Мына башында ушундай болот сиздер киргенде. Бул жактан биз могул жака 3 точканы басабыз. Далее могул тоону басканда могул жерде свечи деген бар. Свечини тандашыбыз керек болот, достор. Все, дальше бул жактан биз дагы бир жолу троеточканы басабыз и могул жерде индикаторы деген бар. Мына индикаторы деген бар и бул жерден биз сиздер менен индикатор супер трендти күйгүзөбүз, достор. Мынакей. Все. Күйгүзгөндөн кийин эле бул жерде биз эчтекени өзгөртпөйбүз да, индикаторду жаап коебуз. Так, эми болсо любой валютная парага кирип туруп биз жакшы учурду табышыбыз керекпиз да, кайсыл жерде кириш керек и кантип ошол жакта кирип туура направленияны билиш керек да. Ушул индикатор менен биз анализировать этип графикти кайсыл жака кетет экендигин билсек болот да. Ушул индикатор көрсөтүп турат. Бул робот болот и ушул робот менен жардам менен азыр биз телефондон акча табабыз, достор, да. Смотрите, бизде валютная пара. Бул жакта, кстати, могул 3 точканы дагы бир жолу басабыз дагы и могул жерде интервал деп турат. Интервалды 15 секундка коюп алабыз, достор. 15 секундка коебуз и сделкаларыбызды могул жерде время деген турат. Времяны 1 мүнөттө тура берсин. Биз сделкабызды 1 мүнөттөн ачабыз. Дальше бул жакта суммабызды кааласак $5 ачсак болот, же болбосо $1 ачсак болот. Максимум, короче, $1000 чейин ачсак болот да. Мен бул жакта $50 ачамын. $50 мынакей канадский доллар, швейцарский франктан мен 1 мүнөткө жогоруга ачамын да. Бир аз жетишпей калдык. Именно могул астыңкы жашыл сызык көрүп аткандагы эле купить деп турат и астында сызык бар. Көрдүңүздөрбү? Мынандай жашыл. Ушул жашыл сызыкка келип калганда, касание болгондо ушул жакта ачышыбыз керекпиз да. Вовремя ачышыбыз керекпиз. Ушул индикатор жардам менен биз азыр сделкаларыбызды бардыгын плюска жабабыз, достор. Секундасы турат, мынакей. Муну басып койсок секунда болуп чыгып калат. Мынакей 30 секундтан кийин азыр сделкабыз жабылат, достор, да. Вот. Байкап турсаңыздар болот жабылышын. Азыр бизде графигибиз жогору көздөй кетти. Көрүп аткандагы эле жашыл болуп кетип атат свечалар. Биз купить кылганбыз. Сделкабыз жогоруда турат, көрдүңүздөрбү? Жогоруга ачканбыз и график биз тарапка көтөрүлүп кетти, достор. Если биз жогоруга ачсак, сделкабыз үстүдө жабылышы керек болот да. Могу сызыктын линиянын үстүндө жабылышы керек. Мына үстүдө жабылды и плюс болду, достор. Отлично. Дагы бир жолу биз ушундай моменттерди издейбиз. Ушул индикаторду карап, валютный параларды карашыбыз керекпиз да. Ушул сызыкка келгенде ошол жерлерди ачышыбыз керекпиз да. Ар кайсы жерден ача бербейбиз, достор. Если билбей атсаңыздар, ача бербеңиздер ар кайсы жерде. Только ушул индикатор менен эле соода кылсаңыздар, сиздерде сделкаңыздар плюска жабылат. Так, канадский доллар, швейцарский франк. Мына ушул жерден дагы сделкамды жогоруга ачамын. Мына могул жерде купить сигнал жашылды көрүп атасыздарбы? Мына жашыл сызыгыбыздын прям ошол жеринде ачтык да. Мына жашыл сызыкта. Бирок бул жакта азыр бизде пробой болуп атат. Кээ бир моменттер болот. Мисалы, мына сызык пробой болот да. Кесип өтсө эле бизде могул жакта сигналыбыз продать болуп чыгып калат да. Ошон үчүн bunday моментте если минус болуп кала турган болсо, андай болсо биз бул валютная параны жөн эле коебуз, башка котировканы издей беребиз, достор, да. Бизде дагы 28-20 секундтай бар экен. Күтөбүз. Возможно, даже и бул сделкабыз дагы азыр плюска жабылат. Анткени именно жашыл сызыктан биз ачтык да жогоруга. Так, байкайбыз. 10 секунд. Биз кайра эле $240 турабыз. Мына көрдүңүздөрбү, бизде жашыл сызыгыбыз пробой болуп вниз кете баштады.
бул жакта уже продажа болуп сигнал чыкты. Мына акыркы сигнал продажа болуп атат. Так, эми болсо азыр дагы кийинки котировкага өтөбүз и ушундай моменттерди издей беребиз достор. Так, мынакей кийинки котировка евро доллар болот. Мына кызыл сызыгыбызга келди. Бул сопротивление. Ошол жерден мен $100 сатууга ача берем достор. Сразу 2 сделка ачтым, потому что мен бир сделка минус болуп калды да. Мына бир сделка минус и мен сразу 2 сделка ачып атамын. Бир минус болсо 2 жолу басып койсоңуздар деле болот. Так, как раз биз мына үстүнкү акыркы сигналыбыз продать болуп келаткан моментинде кызыл сызыгыбызды ачтык достор да. Обучениялар жана точный анализдер бул эми как новичок сыяктуу ролик болуп атат да, новичокторго тиешелүү и негизинде буну улучшайт этип, анализди улучшайт этип анализиңиздерди күчөйтсөңүздөр болот да. Анализиңиздерди күчөйтсөңүздөр сиздердин сделкаңыздарды почти что бардык сделкаңыздарды плюска жаап кирешеге чыксаңыздар болот да. Бул эми бул обучение, буга дагы убакыт керек и жана обучениялар негизинде бар бизде телеграмыбызда. Ошол телеграмыбызда өтүп сигналдарыбызга кошулсаңыздар болот да. Торговля бизде күндө болот. 2 маал. Дагы бир моментти таптым. Британский фунт, доллар, USD да, мынакей могул кызыл сызыгыбызга келиптир. Так, 2 опцион продажага ачамын достор. Мынакей көрдүңүздөрбү, бизде могул жактан бери падение болуп келген да. Көрдүңүздөрбү? Могу случайно басылып кетти достор 3-чү опционум дагы. Мына кызыл сызыгыбызды көрдүңүздөрбү? И бул жакта мына могул жерде келип туруп, почти келип туруп анан кайра кайтыптыр. Азыр мына дагы бир жолу келди. Кызыл сызыгыбыздан кайта баштады. Көрдүңүздөрбү? Ушундай моменттерди ачышыбыз керек болот да. Подробнее достор, обучениялар толтура, стратегиялар толтура ушул каналыбызда көрсөңүздөр болот. Жана точный сигналдарды да, биздин содабыз болот. Өзү негизи 2 маал күндүзү саат 3-тө биринчи сессия жана экинчи сессия кечки саат 9-да болот. Биздин телеграм каналыбызда да өтүп ошол жакта обученияларга, сигналдарга кошулуп алсаңыздар болот. Ошол жакта мен бүт бардыгын түшүндүрүп айтып турамын. Кайсыл жака ачыш керек, кайсыл жака кириш керек да. Ошолордун бардыгын телеграм жабык группамда бар достор. Обучение дагы бар. Так, биздин 3-чү опционубузга дагы болгону 1 секунд и сделкаларыбыз плюска жабылды достор. Отлично. Баланс уже $470 болуп калды достор. Почти что 2 эсеге көтөрүп койдук да. Так, давайте дагы бир моментти табайлы. Мынакей NGN USD OTS'те мына кызыл сызыгыбызга келиптир. 1 минутко мен сатууга ача беремин достор. Давайте 2 сделка ачайынчы. И смотрите, мына көрдүңүздөрбү? Кызыл сызык турат, көрдүңүздөрбү үстүдө. И могу графикти байкаңыздар. Могу график үстүгө келип туруп, кызыл жака келип туруп кайтып атат. Көрдүңүздөрбү? 1 эмес 2 жолу, 3 жолу, могул жерде 4-чү жолу. То есть көрдүңүздөр, ушундай жерлерди ачыш керек да. Кайталанып аткан жерде. Ушул сызыкты кесе албай өтүп аткан жерде киришибиз керек биз да. То же самое бизде ушундай жерде да кайталанат деп ушул сызыктан ачып атабыз да. Приблизительно түшүндүңүздөр да. Вот. Азыр могул жерде мисалы биз биринчи учурда эле ачып атабыз. Биринчи кайталанган жерде даже кайталанган жок экен бул жакта, көрдүңүздөрбү? Мурда продать сигнал чыгыптыр эле, и график кайра түшүп туруп бир көтөрүлүп келгенде эле ачып атабыз да. Негизинде мындай жерлерде рисковать этпей эле коюш керек. Именно могундай жерлерде ачыш керек. Могу көрдүңүздөрбү? Кайталанып атат, теше албай атат. Ушул кызыл сызыгыбызды. Ушундай жерлерде ачышыбыз керек биз келгенде. Так, бул сделкабыз плюска жабылды достор. Отлично. Сонун болду достор. Сода балансыбызды 2,5 эсеге көбөйтүп койдук достор. Общий капиталыбызды да. Все. Азыр менде сода башталат достор, стрим кошулабыз. Обучениялар телеграмда, ссылкалар бардыгы ушул видеонун описаниясында болот достор.